шайыр шатланган алысқа сапараттанган қимылдап пойыз баратсаң иғылдырып үстін жаштанган. Асел, sen meni bilişince narında kızsın. Özün gönlünde kıskaça aytıp bersin. Ава, мен нарындан болом. Нарындан бүтүп, Бишкекке келип, КГУ университетинде окуп бүтүрүп, математик программист жагын. Бир аз иштегенден кийин офис менеджер болуп Кыргызстан Бишкекте иштедим. Образовательный центрде, билим берүү центринде. 1,5 жыл иштегенден кийин сырт жакка чыгып иштегим келди. Интернеттен офисте отуруп алып, интернетте отуруп, Google'дан издедим да. Сырт жакка кетчү агентстволорду Бишкектен. Анан арабский центр деп табылдым. Аяктын номерин алып чалып, мен жазылып койдум. Анан алар айтышты мага жумуш берүүчүлөр Дубайдан келгендер болсо, силерди чакырып коебуз деп интервьюга. Бир отельге өттүм. Интервьюдан өтүп, Турин жагына кетишке туура болду. Анткени эң оңой жол болгон да. Четке чыгуунун эң оңой жолу. Ага аябай билим кереги деле жок, туризм жактын билимин. Бар өзүм үчүн тажрыйба алып көрөйүн деп иштеп көрдүм. Бирок кетерден мурун эле ойлонуп койгом. Өзүм спец менен иштейм, же болбосо офисте, фирмаларда иштейм деп. Анан бардым, бир иштеп жүрүп, аякта тилимди өнүктүрүп, тилимди көндүрүп, тажрыйба алып, эл менен ар кайсы өлкөнүн элдери менен. Анан Дубайдын шартына көндүм. Андан кийин өзүм жумуш издеш керек болду. Бирок 3-4 жыл ошо туризм жагында отелде иштеп жүрүп, 2-3 жерде алмаштырдым. Бирөөсү эң жакшы деп Дубайда MR деп компания бар, группасы. Бул арабтардын өзүнүн местин жергиликтүү белгилүү компаниянын биринен ошо отелдеринде иштедим. Иштеп жүрүп, өзүм LinkedIn деген платформа бар. Ошондо өзүмдүн сүрөтүн киргизип, профайл деп коет, аны ачып койгом. Анда резюме сыяктуу кылып киргизип койсуң данныйларыңды, каяктан, образование, билимиң кандай, тажрыйбаң, иштеген кайсында тажрыйбаң бар, ошону киргизип коесуң. Ал жактан, ал платформа бизде Кыргызстанда может мүмкүн белгисиз, көп эл билбейт, бирок ал жактан жумуш издесең болот. Ар кайсы чоң компаниялар кандидаттарды ошол платформадан издешет. Ал жактан мага жазышты. Өздөрү жазышты. Бул BASF деген компания. Мен өзүм деле билчү эмесмин. Ушул должностька потенциальный кандидатсың. Эгер кызыксаң, резюмеңди жибер деп өзүлөрүнүн данныйларын беришти. Мен резюмемди жибердим, андан кийин мени интервьюга чакырышты. Экөөмөн өткөндөн кийин мага айтышты, жумушка алындың, куттуктайбыз деп. Анан алдан бери уже ал компанияда иштеп жатам. Ал жакта мага жаккандагысы чоң организация, эл аралык. Компаниянын жөнүндө маалымат берип койсоңор, биротого. Ал эл аралык компания, булар химиялык продукцияларды чыгарышат. Даяр продукция эмес, бирок ар кайсы тармакта косметика, же болбосо нефтегазовый жагында, же болбосо пластика жагында продукцияларды чыгарышат. Алардын ичинен L'Oreal деген бар го, чоң косметическая компания. Алар бизден продукция сатып алышат. Adidas бизде ошо жанагы бут кийимдердин астында жана жумшак таманда ошо пластика жана түрлүү формадагы пластиканы чыгарган, ошо химиянын, химикат материал бизден сатып алышат. Дубайда суу тазалаган, деңиздин суусун алып, тузун, кумун кетирип тазалаган ичкенге, ар кандай
максатта колдонгонго бизден да сатып алышат сууну, суу тазалаганга. Дагы көп тармактары бар. Боек чыгарган боюнча компания бизден сатып алышат. Же болбосо парфюмерия чыгарганга, же болбосо витаминдерди фармацевтика жагында, же болбосо тамакка кошконго химикаттар сатып алышат. А мен болсо ал жерде офис менеджер болуп иштейм. Азыркыга чейин жагат мага жумушум. Бизге көп өлкөлөрдүн элдери иштешет. Жакшы, карантин учурунда кантип иштеп жатасыңар эми? Же үйдө элесиңби? Же иштеп жатасыңбы? Шууланып жатабы? Карантинде үйдөн иштеп жатабыз, баарыбыз тең азырынча. Жумушубуз токтоп калган жок. Мен болсо мурдагыдай көп күнүгө уланган көп жумуш болгон жок, бирок жумуштарды удаленно иштеп жатам да. Жакшы. Эми ушул карантин учурунда деги эле ушул сен иштеп жаткан Германиялык чоң компанияда иштейт экенсиң. Ошол компания тарабынан кандай жеңилдиктер, кандай шарттар түзүп берет да эми ошол жердин кызматкерлерине, ошолордун ичинде сага деген демекчимин да. Мага жакканы бул отпускага жибергени жагат. Эмгек эрүүгө кетиргени жагат. Мага каалаган убагымда кетирип берсем болот. Дагы 5 күн иштейбиз, 2 күндө салабыз. Офисте бул жакта эң жакшысы ошо 5 күн иштейбиз. Эртең 8ден 3кө чейин. Андан дагы эмнелер көп жагат. Бизге сотрудниктерди өнүктүрүү боюнча программалар көп. Аларга катышып, анан өзүм үчүн дагы, компания үчүн дагы көп жардам берет. Дагы бизге LinkedIn деп айттым го, ошол платформада дагы образовательный платформасы бар. Билим берүү ар кайсы курстар программирование боюнча, же болбосо маркетинг боюнча ар кайсы тармакта курстар, алар кымбат, төлөшүң керек. А бизге болсо компания өзү бизге ачып беришкен доступ. Акысыз окуп үйрөнөсүң ар кайсы курстарды, анан аягында сертификат аласың. Арабский тилди дагы компаниядан үйрөндүм. Компания төлөп берди. Өзүм айттым, чоң менеджериме арабский тил үйрөнгүм келет десем, компания төлөп берди, анан жумушума келип окутуп турушту. Эң жакшы, аябай жакшы экен. Ийгилик болсун, Асель. Эми деги эле карантин учурунда же болбосо деги эле ушул иш учурунда эмнелер менен, жумуштан башка эмнелер менен алектенесиң? Жумуштан башка айтып кеткендей дагы отура бербей араб тилин өнүктүрүп үйрөнүп, өзүм кичикесинен бери пианино ойногум келчү. Ошону үйрөнүп жатам. Аны дагы интернеттен, азыр баардык жагын интернеттен көп маалымат алып, үйрөнүү боюнча болгон нерселер тапсам болот. Дагы тилдерден дагы испанский тилге жазып койдум, андан үйрөнүп турам. Дагы ошо программирование боюнча өзүмдүн кесибим менен мындан ары улантып кетким келип жатат. Анан компанияда өзүмө дагы мен приложение түзгөм, биздин отделге. Ошондо мен эмемди көрүп программирование боюнча билимимди билип, анан мен глобальный биздин компаниянын жана ошо программа түзгөн боюнча группага кошулдум. Анан алар менен чогуу идеяларды бөлүшүп, программирование боюнча, ар кандай приложение түзүү боюнча тажрыйбаларды
бөлүшүп анан ошо өз алдынча үйрөнүп жатам, бирок компанияны поддерживать этип жатат. Эң жакшы. Асел, Кыргызстанга тез барып турсаң керек. Дагы кайсы жактарга барып жатасың эми эмгек өргүү кезинде? Дегеле мен да хобби катары өзүм кызык жер кыдырганга кызыгам. Азыркыга чейин Дубайга келбесем мен мүмкүнчүлүгүм болмогон эмес башка көп жерлерди кыдырганга. Анан көп Европаны кыдырып келдим. Азия жактан Индонезияны эле көрүп келдим. Бирок бул жолу Японияны пландап жаткам, бирок карантинге байланыштуу эч ким эч жака чыга албайт азыр. Буюрса, карантин өткөндө. Жакшы. Атенең жөнүндө айтып берсең. Атенем мамам мугалим. Папам болсо проектлер менен иштейт. Анан аларды өткөндө жакында келип кетишти. Келип Дубайды эс алдырып көргөзүп келдим. Аябай жакты. Разы болушкан турбайбы. Рахмат сага. Асел, эми сага эркин микрофон берейин. Балким кыргыз элине, балким ата-энелерге, балким бизди көрүп жаткан жаштарга, балким кыргыз өкмөтүнө кайрылууң бардыр. Менин кайрылуум азыр карантин убагында бир гана позитивдүү ойлорду ойлоп, убакытты бекер өткөрбөй, өзүңөрдүн кызыккан нерселер менен алек болуп, жакшы идеяңар болсо үйрөнүү боюнча болобу, ар кандай проект болобу, жашооңордо өзүңөрдө кыялыңарда, оюңардагы иштер болсо ошону ишке ашыргыла. Көп тил жаштарга айтарым, көп тил үйрөнүп, сырт жакка чыкканга аракет кылгыла. Жер кыдырган эң жакшы, кругозорго азыр айткандай миң укканча бир көргөнүм жакшы дейт. Ошону туура сөз. Билимиңерди көтөрүп, өнүктүрүп, көп нерсе үйрөнгөнгө. Рахмат. Демек, айтайын дегениң билим алыш керек экен, тил үйрөнүш керек экен, информациялык технологияларды колдонгондо жакшы билиш керек экен, позитивдүү жашоого кадам ташташ керек экен. Рахмат чоң, сен кызыктуу маегиң үчүн. Сага ишиңе ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат.